Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен жаш мугалимдер сиздер үчүн деген темасы боюнча маалымат аласыздар. Слайдты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Бүгүнкү сиздердин жаркыраган жаз айында эсте каларлык кесиптик майрамыңыздар менен куттуктаймын. Кесиптик майрам деп айтканымдын себеби бул семинардан кийин өз кесибиңиздерди дагы бир жолу сүйүп, берилүү менен иштейсиздер деп ишенип турам. Семинарга кош келдиңиздер. Кандай гана бактылуусуздар. Улуу устатыбыздын ыйык медресесине баруу ар бир адамга эле буйрубаса керек. Семинарга менден белек болсун, Гапыр агайдын Таластагы шакирти деп кабыл алыңыздар. Өрүк зарлуу баткенде, арка деген жери бар, мейман доско чеги жок, конок сыйлуу эли бар. Гимназия мектептин тарыхын айтсам улаган, эксперименталдык каталып, Гапыр агай кураган. Билимдин эле кен эмес, илимдин кенин аштаган, таалимдин болгон өзөгү тарбиядан баштаган. 7 область элиме окуусун өтүп келебиз, маңыз берип жашоого акылдын гүлүн теребиз. Илимдин кени гимназия, кесиптештер куш келдиңер. Билимдин түзгөн өзөгүн агайга мына туш келдиңер. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, келиңиздер сабакка көңүл буруңуздар. Жаш мугалимдер сиздер үчүн. Жаш мугалимдерге мүнөздүү айрым кемчиликтер, аларды түзөтүү боюнча кыскача ой пикир сунуштар. Агайдын көп жылдык педагогикалык тажрыйбасында бир топ жаш мугалимдер менен иштешкендигин айтат. Алардын ийгилик, кемчилик, проблемаларын үйрөнүп, жаш мугалим деп айтса көбүнчө тажрыйбасы аз, сабак өтүүдө кыйналган, жогорку окуу жайды кечээ гана бүтүп келген, али педагогикалык казанга кайнай элек жаңы адисти элестетсе да, бул ар дайым туура болуп чыгышы кыйын. Биринчи жылы эле келген адистердин өз предметин мыкты билип, балдар менен да кызыктуу иштеп, өзүнө тартып, ийгиликтүү иштеп келгендерди да бир топ көргөндүгүн агай айтат. Жаш деп атасак да, билим жөндөмү да, педагогикалык баамчылдыгы да айрым тажрыйбалуу мугалимдерден кем калбаган. Ал эле эмес, жаңычылдыгы, оригиналдуу көз карашы менен тың болуп, алардан да жогору турган жаш адистерди учуратып келген. Мисалы, Лейликтен Кочкорова Кабар, Сайдумарова Манзура, Ибрагимова Зилал, Талайкан Бурханова, Кайыр Ашырбай, Токтоназарова Чынар, Дербишева Салтанат, Шоруков Жаныбек, Анаркулова Нарбүбү, Алдабердиева Нурзат, Ашурбаева Айсулуу, Бакыт Шоруков, Жеңиш Абдиназиров, ошондой эле Идрис Айтбаев жана башка мугалимдердин тизмеси берилген. Жогоруда аты аталган мугалимдер кийинчерээк такшалып, элдин купулуна толуп, бүгүнкү күндө ийгиликтүү эмгектенишип келүүдө. Жаш мугалимдер үчүн кемчиликтерди айтып туруп, аларды түзөтүү боюнча пикир сунуштарга көңүл буруңуздар. Кемчиликтери: биринчи, календардык сабактын планын түзүүдөн кыйналышат. Экинчи, сабакта окуучулар менен туура мамиле түзүүдө кыйналат. Мисалы, кээ бир мугалимдер бар, профессорлорду туурап, өтө эле строгий болуп алышат. Ал эми кээ бир мугалимдер өтө эле жөнөкөй болуп, окуучуларга таасирсиз болуп калат. Үчүнчү, эң көп кемчилик сабагында болот. Үй тапшырмасын сурап бүткөнчө звонок болуп калат. Жаңы теманы максат, милдеттерин айтпай туруп эле баш аламан айтып, балдардын башын маң кылат. Жаңы теманы биринчи суроосунан баштап, теманы терең, кызыктуу айтам деп отуруп, көп сүйлөп, звонок болуп калып, калган 4-5 суроосу өтүлбөй калат. Темадагы негизги мазмун, өзөктү бөлүп айта албайт. Ошондой эле бир окуучуну сураса, калган класс бош, ызылдап отуруп калат. Теманы монотондуу, бир калыпта сүйлөп, окуучуларды тажатат. Бир окуучуну тиктеп айтып, ошолор менен иштей берет. Калгандары көңүлдөн сыртта калат. Доска, карта, энциклопедияны айкалыштырып пайдалана албайт. Бир окуучу суроо берсе, өзүн жоготуп, ошого жооп берем деп сүйлөп отуруп, темасы калып кетет. Сабагына бирөө кирсе, өзүн жоготуп коет. Өз кесибин, мектепти сүйбөгөнү сезилип турат.
билими терең эместигинен чоочуп, китептен же жазган конспектисинен окуп, ошондон айтып берип, тез класстан чыгып кетүүгө шашат. Урматтуу жаш мугалимдер, агай бул кемчиликтерди силерди кемсинтүү үчүн айтып жазган эмес. Мына ушул кемчиликтерге жол бербегиле, алдын алгыла деп эскертип жазган. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, жогорудагы айтылган кемчиликтерди жоюу үчүн агайдын берген сунуштарына көңүл буруңуздар. Эң алгачкы сунуш: силер жогоруда айтылган кемчиликтерге жол бербөөгө тырышкыла. Экинчи, ар бир сабакка алдын ала терең даярдангыла. Үчүнчү, окуучулар байкабайт деп показуха жасалмалуулукка жол бербегиле. Урматтуу кесиптештер, бул жерине дагы кунт коюп көңүл бурсаңыздар, план конспект жазганда теманы түшүндүргөндө эң негизгисин бөлүп алып айтууну, окуучуга жеткизүүнү унутпагыла. Айым китебин дагы окусаңыздар, ошол жерде эң негизгисин бөлүп алуу жөнүндө абдан кенен маалымат берилген. Көп сүйлөө, айтуу менен көп билим бере албайбыз биз окуучуларга. Ошондуктан ошол айта турган темабыздын эң негизгисин бөлүп алсак, анан окуучулардан дагы жооп бергенде ошол негизгисин жооп бергиле деп үйрөтсөк жакшы болот. Негизгисин бөлүп, аз сүйлөп, көптү билдирүүгө жетишели. Көбүрөөк окуучулардын өз алдынча китеп, энциклопедия жана башкалар менен иштеп билим алуусуна жетишүүбүз зарыл. Ошондой эле сабакта окуучулардын ар бири жана бардыгы менен иштөөнү, уюштура билүүнү, окуучуларды билимдин сырдуу дүйнөсүнө кызыктырып, дегдетип алып чыгууга үйрөнөлү. Кеп маданияты, этика, эстетикага, окуучулар менен мамиледе жайдары, табигый, адамгерчиликтүү болууга умтулалы. Силерге жаңы баштаган педагогикалык кесибиңерге ийгилик, амандык каалап, Гапыр Мадаминов. Урматтуу кесиптештер, ушуну менен бүгүнкү сабагымды жыйынтыктайм. Баланы окутканды окутуучу дегенибиз менен алардын баары эле устат деген наамга жетише албайт. Баланы тарбиялоодо, адам кылып чыгарууда устаттын милдети эбегейсиз зор, ары татаал. Урматтуу кесиптештер, бул китепти өзүңүздөр дагы колуңуздарга алып, окутуучунун устат кылууга негизделген, мугалимдин эмгегин илимий жол менен уюштурууга, жаңы технологияларды колдонууга, окуучуларды мыкты инсан кылып тарбиялоого багытталган эң сонун маалыматтар менен тааныша аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.